Дүйнөдө кеңири тараган кооптуу оорулардын бири бул ВИЧ-СПИД илдети. Бул илдет жөнүндө биз канчалаган видео материалдарды даярдап, канчалаган маалыматтарды таратпайлы тилекке каршы бүгүнкү күндө дагы дал мына ушул ооруга чалдыккандар көбөйдү дешет адистер. Эмне үчүн? Бул оорунун кантип алдын алсак болот? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү чыгарылышыбызда жооп аласыздар. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан Илим Билим каналында Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча 40 мүнөт убакыт ичинде, эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 03222 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын коноктор келген. Мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Исамидин Омонов, Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун жугуштуу оорулар дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Мухаммед Диор, Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун психологу жана шаарыбыздын тургундары келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле айтсаңыздар, бүгүнкү күндө дал мына ушул илдет боюнча абал кандай? Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу студия, урматтуу кыргыз калкым, телекөрүүчүлөр. Мен атым Омонов Исамидин болот. Мен Ош областык СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун диспансердик көзөмөлдөө жана дарылоо бөлүмүнүн жугуштуу оорулар дарыгери болуп эсептелинем. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда ВИЧ-СПИД боюнча абал кандай? Бул нерсеге баа берсек, негизинен азыркы күндө бизде ВИЧ-СПИД 9400 кишинин арасында аныкталып чыккан бүгүнкү күндө. Эми аныкталбаган да мунун арасында бар. Ошол себептен бүгүнкү күнү биз сиздер менен ВИЧ илдети жөнүндө сиздер менен маектешкен бул жерге келип отурабыз. Себеби бизде жыл бою 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата 1 ноябрдан баштап 1 декабрга чейин аябай өзү негизи жыл бою жүрүп барат, бирок бул 1 ай ичи аябай 2 эсе 3 эсе ашыкчасы менен күчтүү алып барабыз бул жумушту. Маалыматты калктын арасында кенен таратыш боюнча. Бул мектептердин арасында, окуучулардын арасында, анан кийин студенттердин арасында, анан кийин дагы башка бир мамлекеттик ишканалардын жумушчуларынын арасында ВИЧ илдети тууралуу биз жумуш алып барабыз. Алдыда биз дагы бул нерсе боюнча аябай көп сүйлөшөбүз. Мен азыр Жакшы. Айтсаңыздар, негизинен мына ушул 9400 деп айттыңыз да, сиздерге катталган бейтаптар. Ошондо Кыргызстандын кайсыл аймактарынан дал мына ушул илдетке көп кабылууда? Анан мисалы буга чейин деле айтып жүрөбүз да, 3 жол менен жугат депчи. Анан кайсыл жолдор менен көп чыгып жатат? Аябай маанилүү суроо бүгүнкү күндө. Бизде азыр колумда статистика турат. 1 октябрга карата бизде Бишкек шаарында 1725, Ош шаарыбызда 1131, Ош областыбыз боюнча 1520 киши ВИЧ инфекциясы менен катталган. Чүй областында 2990, Жалал Абад областында 1036 киши, Талас Баткен нарында, ал жакта ысык көл, бул областтарда азыраак катталган. Эң көп катталган мына ушу Чүй областы, Ош шаары, Ош областы, анан Бишкек шаары. Жакшы, жогоруда айтып өттүңүз да, негизинен мына ушул бизге катталганы деп. Ал эми катталбаганы айрымдары өзүнүн ушундай ВИЧ статусу бар экенин билбей жүрсө, айрымдары мисалы тартынып келбей жүргөнү дагы болушу мүмкүн да. Өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карап да. Ошон үчүн кеңеш катары айтып өтсөңүз, дал мына ушул илдетке кабылганда кандай белгилер билинет? Ошол замат сиздерге кайрылуу керек.
негизинен биз билип эле келебиз, бул ВИЧ илдетинин жугуу жолу бул 3 жол: кан аркылуу, жыныстык жол аркылуу, энеден балага. Азыркы күндө бизде Кыргызстан республикабызда, жыныстык жол жугуу жолу бизде алдын алып баратат. Бул жолдун биринчи орунда бул жыныстык жол менен өтүп баратат. Ошол себептен бул жол менен көбүнчө жаш курактагы кишилер, жаш курактагы аялдарыбыз бул нерсе менен бул инфекцияга чалдыгып калып атат. 20 жаштан бул 39 жашка чейин көбүрөөк бул ВИЧ илдети аныкталып чыгып атат. Эми биз эмне кылышыбыз керек дегенде, бул жерде ВИЧ илдетини эми тапшырып, өзүнүн ВИЧ илдети бар экендигин билген киши бул жакшы нерсе. Убагында билип калып, убагында дарылоосун баштаса, убагында дарылоого, анан врачтын көзөмөлүнө туруп анализдерди тапшырып турса, бул жакшы нерсе. Бир жаман жагы, эми жаман жак деп деле айта албайм, бул нерсени коркунучтуу жагы деп деле айтсам болот. Бул нерсени адам өзүнүн ички баягы коркуу сезиминин айынан, анан бул ВИЧ илдети тууралуу баягы ашыкча мифтер, жалган баягы же болбосо болбой турган маалыматтар кенен таралып кеткендигинен, илгертеден таралып келип аткандыгынан көпчүлүк киши мына ушул ВИЧ илдетини тапшырыштан коркот. Эмне себептен коркот? Мен ВИЧ илдетине чалдыгып калган болсом, мен эмне болом? Каяка барам? Уят болуп калам буга? Бул кишиге эмне деп айтам? Мени мындай кылат, тигиндей кылат деп өздөрүнө башкача бир туура эмес гипотеза түзүп алат дагы. Анан ошол туура эмес маалымат менен туура эмес багытка кетип калат. Азыркы күндө бизге эмне жеңил? Барып туруп ВИЧке анализ тапшырып, ВИЧ бар экен же жок экендигин билип туруп, анан ошол нерсе боюнча дарыгерден туура маалымат алып алган бизге аябай маанилүү болуп эсептелинет. ВИЧке анализ тапшыргандан кийин гана аныкталынат да, ВИЧ бар экени же жок экени. Если анализ тапшырбаса, адам 15 жылга чейин бул ВИЧ организминде бар экенине билбей жүрүшү мүмкүн. Ошондуктан тест тапшырганга биз чакырабыз. Только тест тапшырыш жолу менен, кан тапшырыш жолу менен бул аныкталынат. Жакшы, айттыңыздар да, негизинен ушул көпчүлүгү тартынып же болбосо өзүнө өзү ишенбей, кооптонуудан уламбы барышпайт деп айтып калдыңыздар. Кээ бирлер мисалы байкабай калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн сураганым сиздерден биринчи белгилери кандай болот? Биринчи белгилерине келсек, негизи азыр Диор айтып кетти, эгерде дарыланбаса 15 жылга чейин жашай алат адам. Дарыланбаса, өзүндө ВИЧ экендигини билип туруп дарыланбай койсо же билбей дарыланбай жүргөн болсо, бул жуккан күндөн баштап 15 жылга чейин узарышы мүмкүн. Анан кийин эгерде эртерээк ВИЧ экендигини билип, эртерээк дарылоону баштаса, анда жөн эле 70-80-90 жашка чейин чыкса болот. Биздин Кыргызстан мамлекетибиз боюнча бул орто эсеп болуп эсептелинет, жашоо узундугу. Белгилери боюнча белгилери айта турган болсок, мисалы адам, если организми уже слабый боло турган болсо, адам уже стадиясынан өтүп барып атканда, адам ар түрдүү башка ооруларга чалынат. Андан дарыланса деле кайра ушул оорулардан ооруп жүргөндө, анан мисалы туберкулезге чейин жетип барат. Көбүнчө туберкулезге жатканда анализ тапшырыш керек ВИЧке деп, ушул жерде аныкталган учурлары бар. Мен айткан болот элем, ушул мисалы туберкулез уже анык уже болгондо белгилеринен бири болушу мүмкүн. Да, туберкулез бул белгиси болуп калышы мүмкүн, кургакчылык бул белгиси болуп калышы мүмкүн, бирок бул стадиясынын уже өтүп кеткенде ушундай белгилер пайда болот. Кабылдоодо, башында кандай белгилер пайда болушу мүмкүн? Биринчи, например, бүгүнкү күнү ВИЧ илдетин жуктуруп алды. Анан кийин алдыңкы 10 жыл ичи киши өзүнүн жанагы арыктап, өзүнүн веси түшүп баратышын сезиши мүмкүн. Кээ бир жеринде бездерин жөн эле чоңоюп калышын байкашы мүмкүн. Оорулуу эмес, жөн эле чоңоюп калышы мүмкүн.
Андан сырткары кез кезде температура көтөрүлүп турушу мүмкүн. Анан кийин андан сырткары ичи өтүп барышы мүмкүн. Эми биздин кишилер эмне ойго барып калышы мүмкүн бул кезде. Возможно, мен жанакы туура эмес тамак жеп алып туруп ичим өтүп калган болушу мүмкүн деп ойго барышы мүмкүн. Температура болуп аткан болсо, дагы башка бир нерсе менен байланыштырган болушу мүмкүн. Ошол себептен эгерде мына ушундай симптомдор адамда башында пайда болуп аткан болсо, дарыгерлер менен кеңеш алып туруп, ВИЧке тестирлөөдөн өтүп койсо жакшы болот. Бирок бүгүнкү күндө мисалы бейтап ооруканага барганда ушундай даттануулар болсо сөзсүз түрдө ВИЧ-СПИДке анализ тапшырыңыз деп сунуштаса керек, Кайтадан ушул оору менен ооруй берсе, самовнушение дагы болуп калбасын. Азыр эл ичинде ошого айтабыз, бул тапшырганда билине турган нерсе. Бул жөнөкөй оору деле болушу мүмкүн. Просто симптомдары деген баягы белгилери деп айтылган суроо болгондуктан биз айтабыз, ушундай учурлар катталып калат. Жакшы. Оору жаратуучу бул вирус деп айтып келесиздер. Негизинен мына ушул вирустар биз кандай шартта жашайт? Мисалы коомчулукта башка дагы мындай кооптонуулар болот да. Мисалы кандайдыр бир стоматологиялык инструменттерден, аспаптардан жугуп калышы мүмкүн, же болбосо маникюрда, салондордон жугуп калышы мүмкүн деген ушундай кооптонуулар болот да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми бул вирустун негизи моундай эмеси бар экен. Үйдө батыр, жолдо жок деген сөзгө аябай туура келчү вирус болуп эсептелинет экен. Үй дегенде бул адамдын организмин элестетсек болот. Адамдын организмине кирип алганда аябай күчтүү болуп чыгат экен бул. Сырткы чөйрөдө көп деле жашай албайт. Күндүн нурунда моментально эле өлөт, күндүн нуруна. Анан кийин эгерде жана төмөнкү эме болсо, градус болсо, бул жана кышкы учур же кардын астында калчу болсо, например, анда бул вирус узак мөөнөт жашап жүрө берет. Ачык абада калган болсо, бул вирус бат эле өлүп калган өзүнүн касиети бар экен. Жакшы, бул демек канда гана жашайт, Канда гана жашайт, адамда гана жашайт. Анан кийин бизде кичине туура эмес маалымат кетип калышы мүмкүн. Жана чиркей аркылуу же болбосо башка бир жаныбарлардан бул жугат деген. Жок, андай жол менен жукпайт. Биз айттык кандан канга. Значит, кандан канга дегенде бул бир адамдын канын экинчи адамга куюп койсо, анда деле текшербөө. Бүгүнкү күндө бардык куюлуп аткан кандар текшерилет. Экинчиси бул жыныстык жол аркылуу. Жыныстык жол аркылуу дегенде бул незащищенный половой контакт деп коет. Незащищенный половой контакт дегенде презервативди колдонбой же болбосо сактанбастан жыныстык мамилеге барып койгон болсо, жыныстык мамиленин кандай түрү болбосун. Үчүнчү энеден балага. Сүт аркылуу, кан аркылуу. Энеден балага 3 моментте жугушу мүмкүн, 3 учурда. Биринчи учуру бул кош бойлуу кезинде жугуп калышы мүмкүн, дары ичпесе. Экинчи учуру бул төрөт учурунда жугуп калышы мүмкүн, кайра эле дары ичпеген аял болсо. Анан үчүнчүсү бул сүт аркылуу эмизген учурда жугуп калышы мүмкүн, кайра эле эгерде дары ичпей жүргөн киши болсо, аял киши болсо. Анан канда гана болот деп азыр айтылды. Жок, канда гана эмес, башка адамдын сүйүктүктөрүндө дагы бар. Бирок канда көбүрөөк ал башка сүйүктүк, мисалы көз жаш, сөөл деген нерселерде азыраак мыктарда ошо бирок бар. Жакшы. Жугуштуу эмес ал жер. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Эмне үчүн ВИЧ-СПИД илдетинен толук сакайтса болбойт деген суроо калтырыптыр. Дары дармек ойлонуп табылбай жатабы? Эмне үчүн ушул кыйынга турутат чындыгында? Аябай туура суроо. Негизи биз билебиз, бул ВИЧ илдети 1983 жылы негизи аныкталып чыккан. Анан кийин андан бери эми бул аябай жаш вирус деп айтсак деле болот, бул ачылып чыккандан бери. Анан башында ачылып чыкканда негизи дары дармектер деле жок болчу. Көп кишилер ВИЧ илдети менен аныкталып чыккан, бирок дары дармек жок. Ошол себептен бул дүйнөдөн көз жумуп кетип бараткан деле кишилер бар. Бүгүн бизде эмне бар? Бизде дарылар бар. Биздин биринчи линия, экинчи линия, үчүнчү линия дары дармектерибиз бар. Антиретровирусная терапия деп коет муну. Бул дарыларыбыз бизде азыр
бир бөлүгү кыргыз мамлекети аркылуу камсыздалып турат, бир бөлүгү бизде глобальный фонд аркылуу каржыланып турат бул дарылар. Ар бир ВИЧке чалдыккан киши бул дарыларды бесплатный түрдө, регулярдуу түрдө бул дарыны алып ичип дарылоого укугу бар, мүмкүнчүлүгү бар азыркы күнү. Жакшы, маалымат булактарын карай турган болсок, мисалы ВИЧ СПИД илдетинин Кыргызстанда көбөйүп бараткандыгы бул миграция маселеси деп дагы адистер айтышыптыр да. Мисалы ошол жактан деле оорууну жуктуруп келип, анан билбестен өзүнүн жубайына жуктурган учурлары, ушундай учурлар катталууда да. Ошол себептен ушул нерсе айтылса керек. Мындай учурлар деле негизи жок эмес, негизи бар бизде. Бизде эми кыргыз мамлекетибизде миграция аябай күчтүү деп айтсам болот. Ошол себептен чет мамлекетке чыгып туруп, аялы же күйөөсү чыгып кетет, анан бирөөсү бул жакта калат, барып туруп ал жактан может жуктуруп келген, может өзүбүздөн бир шаардан экинчи шаарга барып туруп жуктуруп, анан кийин кайра үй бүлөсүнө келип, аялы күйөөсүнө же күйөөсү аялына жуктуруп койгон учурлар жок эмес, мындайлар деле бар. Жакшы. Анан мына бир айдан бери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз дедиңиздер да. Бүгүнкү күндө кайсыл мекеме ишканаларда ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар? Анын кандай ыкмада? Мен айтайын дегеним, бул нерсе жылда эле ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр да. Окуу жайларда, мисалы мектепте, кесиптик лицейлерде лекция окутуштар ушу ВИЧ СПИД алдын алуу боюнча атайын бизден эпидемиолог врачтарыбыз дайындалган. Барып ушул жерлерде окуу, мисалы кесиптик лицейде атайын окуй тургандар бар, мектептерге барып лекциялар окуп, ушул жерлерде жеткирип, ушул ВИЧ СПИДти алдын алуу боюнча иш-чаралар өткүзөт. Андан сырткары тегерек столдор өтүрүлөт, ал жерге эл аралык уюмдарды чакырылат, биздин өкмөттүн мүчөлөрүнө врачтарды чакырылат, медсестралар чакырылышы мүмкүн. Ушулар менен казияттан дагы өкүлдөрдү чакырып, ушулар менен тегерек столдо ушу алдын алуу боюнча эмне иш кылса болот, дагы эмне кылса болот, кийинки жылга пландар кылынат. Анан кийин ушул боюнча болуп өткөн иш-чаралар боюнча маалыматтар берилет. И дагы эмне кылса болот, ушул иш-чараларды көрүп чыгылат. Бул иш-чаралар мисалы шаар жеринде эле өтөбү же болбосо айыл жеринде дагы Кыргызстандын бүт булуң бурчунда ушундай иш-чаралар өтүп келеби? Кыргызстан боюнча болот бул нерсе. Кыргызстан боюнча эле эмес, дүйнө боюнча болот. Дүйнө боюнча болот негизи. Биз эми айылдарга деле барат экен да, айылдарга деле күндө дагы ушундай иш-чараларды өткөрүп келет. Азыркы учурда биздин ушул атайын тест ала турган биздин бригадабыз бар. Ушундай атайын машинада айылдарга барып, ушул жерде бекер түрдө, анан анонимдүү түрдө слюновой тест деп коебуз, сөлдөн алына турган тесттерди өткүзүп, азыр өтүп атат ушул нерсе. Бул бир ай ичи өтүлөт. Ошону менен бирге китепче таратып келди. Биз студент кезибизден билебиз, кичинекей китепче таратат да. Бирок жыйынтык кандай болду? Сиздер берген маалыматтардан улам жыйынтыгын жөнүндө сурагым келип турат да. Жыйынтыгы азыр айтып өтүлгөндөй, мурда энеден балага жугуш жолу, анан баягы кан аркылуу жугуш жолу көп болсо, азыркы учурда катталып аткан только ошол жыныстык каттам, жыныстык жолу менен жугуп аткан учуру көбүрөөк катталып атат. Бул ойлойм, ушул иш-чаралардын эмеси менен пайдасынан ушундай кан аркылуу жугуш жолдору токтоду. Анан кийин энеден балага жугуш жолдору токтоду. Азыр эми ушул болуп атканы жыныстык каттам жолун токтото турган болсок, бул СПИД менен биз күрөшкөн жакшы иш алып бараткан болобуз. Жакшы, негизинен менде мындай ой келет да. Эгерде миграция маселеси деп калдык го жогоруда. Эгерде чет өлкөгө чыгып кетип аткандарда, чыгып кетип аткан мекендештерибизге мисалы ушул аэропорттордон эле кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, китепчелер таратып, сөзсүз түрдө окуп кой деген ушундай түшүндүрүү иштерин жыл бою эле жүргүзсөңүздөр кандай болот деген мындай өзүмдүн оюм бар да. Сиздер кандай дейт элеңиздер? Балким бул дагы өзүнчө жардам берип калабы деген. Идеяңыз жакшы. Негизи бизде деле мындай нерсе сунуштар болгон, бизде деле ой болгон мындай нерсе. Эми мына ушул нерсеге жетишип калсак жакшы болот эле негизи.
Бирок мына азыр телевидениеда биз чыгып айтып атабыз эми ВИЧ илдети тууралуу. Биз анан мына иш мекемелерде бул тууралуу маалыматтар таратып жатабыз. Анан биз окуу жайларда, мектептерде бул тууралуу маалыматтарды жайылтып баратабыз. Газеталарга биз статьяларды чыгарып жатабыз бул тууралуу. Бул нерсени айтканыбыз мечит өкүл, диний өкүлдөрдү уже ушул жылдан баштап туруп, алар дагы ушул ВИЧ илдети менен күрөшүү боюнча алар дагы биз чакырып атабыз азыр. Мүмкүн болсо ушу келечекте Исамидин врачыбыз айтып өткөндөй, келечекте ушул аэропортто дагы өткүзгөнгө ушул нерселерди ишке койгонго аракет кылабыз. Бул сунушту айткан себептенде мисалы чет өлкөгө чыгып баратканда бардык эле адам ойлонуп ал жакта кандай жашаймын, кантип жүрөмүн, эмне кылышым керек, мен эмне максатта баратам деген ушундай ой менен барат да. Балким ошол маалымат мигранттар үчүн, чет өлкөгө чыгып бараткан биздин мекендештерибиз үчүн керектир деген ой да негизинен. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? ВИЧ илдетин жугузуп алгандан кийин кандай жашаш керек деген суроо калтырыптыр. Бул суроого Диор көбүрөөк жооп берсин деп айтам негизи. ВИЧ илдетин жугузгандан кийин биринчи очередте коркунуч пайда болот да, адамда өзү коркот. Кантип жашайм, эмне болот? Себеби бул коркунучторго алып келгенде эсе адамды мурунку ушул туура эмес маалыматтар берилген, мектептерде болобу же башка бир плакаттарда туура эмес маалымат кеткендиктен бул ВИЧ СПИД бул өтө жаман нерсе, эл билсе мен ажыратып коет деген коркунуч менен келбей коет. Ушул коркпостон келе турган болсо, биринчи учурда дары ичиш керек болот. Дарын иче турган болсо, ушул жерде бизде СПИД центрде психологический жактан колдоо көрсөтөбүз. Анан кийин бизде атайын ушул соцработниктер бар, алар дагы башка бир кандайдыр маселелер боло турган болсо полный жардам көрсөтүшөт да. И коркунуч бул жерде жок. Мурда действительно коркот эле, айтып өткөндөй Исамидин дарысы жок болгон мезгилде. Азыр эсе бизде уже дары дармектер бар. Жашоону узарта турган, эч кимден өзгөртүрбөй жашайтыра турган, то есть жашаса боло турган деңгээлге алып келе турган, жашоону, мисалы өмүрүн узартыра турган дарылар бар. Ошол дарыны ичсе, биз мүмкүн болушунча жардамыбызды беребиз. Жакшы. Биз маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Сөзсүз түрдө кайтып келебиз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Баңгилик наркотиктерди жана наркотиктик таасири бар заттарды чегип же ичип көнүүдөн пайда болуучу өнөкөт тарт. Баңгилик адамды наркотикти дайыма талап кылуу абалына жеткирип, анын акыл эси жана күч кубаты наркотикти кабыл алган же кабыл албагандыгына жараша болот. Ал ден соолукту бузуп, социалдык деградацияга дуушарлантат. Башты айлантып, мас кылып магдыратуучу касиети бар апиим, кокаин, наша, марихуана, алкоголь, бром сыяктуу заттар наркотикке кирет. Баңгилик наркотиктин сыйкырдуу күчү бар деген аңыздан улам таралышы ыктымал. Чындыгында анда эч касиет жок. Уулануунун гана бир түрү. Баңгилик наркотиктерди кайра-кайра алып наркотикке мас болуу, магдыроо сезиминин козголушунан башталат. Ага көбүнчө психикалык жактан жетилбеген, тынчы жок, туруксуз, өзүмчүл, оома адамдар дуушар болот. Наркотикке психикалык муктаждык калыптанып, ансыз алар эч нерсеге канааттанбай, бирдеме жетишпегенсип турат. Оорук сунуудан, жагымсыз сезимдерден кутулуу, уйкуну келтирүү үчүн алар наркотикти көп өлчөмдө кабыл алышат. Бул мезгил наркотиктин түрүнө жана күчүнө жараша бир нече жумадан 1-2 жылга созулат. Акырында бансыз жашай албай калышат. Керектелүүчү наркотиктин өлчөмү арбый берет. Бул этапта наркотикти кабыл алуу жагымдуу, жан көшүлтүүчү, алсыратчу таасир берет. Наркотикти кабыл алган сайын анын организмге таасири басаңдайт. Ошондуктан оорулуу дозасын көбөйтүп кабыл ала баштайт. Сол кезиндеги жагымсыз абалдар жоголгондуктан мас болгондо жагымдуу сезим пайда болгонсуйт. Бул абалдан чыгуу үчүн ал эптеп аны таап, кабыл алуу үчүн өзүн кемсинтүүгө, калпайтууга, ууру кылуу жана башка кылмыштарга барат. Эгер бир суткадан ашык наркотик кабыл албай калса, абстиненттик синдром, башкача айтканда өмүргө коркунучу өтө оор психикалык бузулуу жана алы кетүү пайда болот. Наркотик колдонбой калганда баңги токтоно албай оор абалда болот. Башы ооруп, шайы кетет, кара терге түшүп, уйкусу качат, окшойт, өңү кубарып, кыжырданат, себепсиз коркуп, сестене баштайт. Абстинент
Абстиненция жакындай баштаганда наркотикти колдонуу магдыраткан, жагымдуу абалга алып келбейт. Аны эми өлүп калбас үчүн гана пайдаланып калат. Абстиненция абалында адам өзүн өзү өлтүрүшү да мүмкүн. Абстиненттик мезгилде тырышуу, акыл эстен ажыроо, галлюцинация, жөөлүү жана башкалары болот. Организмдин бардык системаларынын иши начарлайт. Кан басымы көтөрүлөт, жүрөктүн кагышы тездейт, булчуңдар ооруйт, түйүлөт, тамак сиңирүү органдары бузулат. Оорунун өнүгүшү менен наркотикти көтөрө албай калат. Мурдагы доза оор ууланууга алып келиши мүмкүн. Бара-бара организми ууккан адам аябай арыктап, наркотиктин зыянынан түрдүү ооруларга чалдыгат. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Эгерде дал мына ушул тема боюнча суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Анда маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүлөрдөн мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт. ВИЧ-СПИД илдетин аныкташ үчүн, анализ тапшыруу үчүн сөзсүз түрдө сиздердин борборго барыш керекпи? Же болбосо башка жактардан дагы анализ тапшырсак болобу? Себеп дегенде, сиздердин борборуңуздарга бара турган болсок, дейт, тааныштар көрүп калат деген суроо калтырыптыр. Мындай маселе бизде жок эмес бар. Негизи ошол себептен биз мына эмеге 1 декабрга карата биз 2 мобильный клиника жүргүзүп атабыз. Ал Кара Суу базарында, Ош базарында 2 жерде шилеке аркылуу ВИЧке тестирлөө жүргүзүп жатат. Анан кийин бизге СПИД центрге келгенде, СПИД борборуна келгенде, анан мен башка тааныш адам көрүп калса эмне дейт деп бул жактан кооптонбой койсо деле болот негизи. Себеби бизге бир эле ВИЧ гана эмес, башка оорулар дагы текшерилет, гепатит Б, С, анан кийин алар деле анда кооптонуп калат го деп ойлойм. Андыктан кенен келип туруп тапшырып кетсе боло берет. Бизде ар бир медициналык ишкер катарынан конфиденциальность деп коет, же болбосо купуялык сакталынат. Жакшы, негизинен бүгүнкү күндө биз бардыгыбыз ушул медосмотрдон өтөбүз, сөзсүз түрдө медициналык кароодон өтөбүз. Бул учурда мисалы мамлекеттик ишканада иштегендердин баарысы эле сиздерге барат да. Бул жерде кооптонбой койсо болот. Ошол эле учурда студенттер дагы барат, студенттер дагы барат. Чет өлкөдөн келген студенттер сөзсүз түрдө өтөт. Медицина окуу жайларында окугандар дагы сөзсүз түрдө өтөт. Бул дегени студенттер, анан иштеп аткандар, чет өлкөгө чыгып аткандар бүт бардыгы келип тапшырат, кан тапшырат. Ушулар катары келип тапшырып кетсе болот. Жакшы, саламатсыздарбы? Оорунун алдын алуу жолдоруна токтолуп кетиңиздер деген суроо калтырыптыр. Биз билебиз, жана айтып өткөндөй, негизи 3 жолу бар деп айттык. Эми анан айттык, биз азыр жыныстык жолу бизде алдыга чыгып баратат деп айттык. Чыгып барды уже бул нерсени. Эми эмне кылышыбыз керек бул жактан? Биринчи себеп, эми биз защищенный половой контактка өтүшүбүз керек, эгерде бул жакка барсак. Желательно жанакы эме бар, 3 нерсе бар. Биринчиси бул имея одного верного полового партнера, же болбосо бир өзүң эме половой партнерың болуш керек. Анан кийин эгерде бир половой партнерың болбосо, анда защищайся деп айтылат негизи. Анан кийин биз билебиз, защита бул бизде азыр ВИЧ инфекциядан презерватив толугу менен коргойт. Толугу менен сактайт, бирок башка оорулар да бар да негизи. Инфекция передаваем половыми путями деп коет аны. Башка оорулар жыныстык жол менен берилүүчү. Алардан толугу менен сактабай калышы мүмкүн. Ошол себептен бир өзүңүн половой партнерың болбосо, анда бул жакты эле эске алышың керек. Анан кийин экинчиси, жанагы биз кан аркылуу деп айттык. Кан аркылуу дегенде Баңгизат колдонуу, биз эми баңгизат колдонуу дегенде эле баңгизаттын бардык түрүн албайбыз. Биз негизинен жанагы шприц менен, ийне сайы жолу менен жугуу жолунун алдын алуу. Бул деген бир шприцти бир нече жолу колдонбоо, анан кийин бир нече кишинин арасында колдонбоо.
мына ушул тартипте. Бир шприц бир кишиге деген. Жакшы, менде мындай суроо жаралат да, негизинен эгерде кандайдыр бир ушундай эрежесиз жыныстык катнашка барган учурда, же болбосо баңги зат колдонуп, же болбосо наркотик колдонуучулардын колунан кандайдыр бир жаракат алып калган учурда кантип сиздерге кайрыла турган болсо, кайсы бир дары дармек менен ушул оорудан коргонуп калса болобу? Канча убакытта ушул боюнча да маалымат берсеңиз. Бизде Көпчүлүгү мисалы туура эмес кылып калдым деп анан ойлонуп калат да. Кандайдыр бир кооптонуу болгондо. Чоң рахмат. Бизде эки түрдүү профилактикалык биз дарылоо жүргүзүлөт. Бул деген контакттан мурунку, анан контакттан кийинки. Контакттан мурунку эгер киши өзү билсе, бул өзүнү коргой албай жыныстык мамилеге барып калуучу моменттери бар экендигин билип туруп, анан кийин бизге келсе, биз ага дарыларыбызды сунуштайбыз, презервативди сунуштайбыз. Эгер презервативди колдоно албай турган болсо, дарыларыбызды сунуштайбыз. Бул дарылар бизде азыр көбүнчө мына ушундай өзүнү сактай албай турган моментке алып барып койгон, же болбосо жанакы бир үй бүлөдө күйөөсү же аялы ВИЧ инфекция менен жашаса, бирөөсү ВИЧ инфекциясы жок болсо, анда экинчи кишиге ВИЧ инфекциясы жугуп калбаш бул нерсенин алдын алуу үчүн биз дары беребиз. Экинчиси контакттан кийинкиси. Бул нерсени баягы уже болуп бүткөндөн кийин анан менде ушундай болуп калды эле деген ойго барып калса, анда бизге Ош шаары Моминово 10 адреси боюнча СПИД борборуна келип туруп, ар бир дарыгерлерге кайрылса, алар өздөрү туура направление көрсөтөт. Анан кийин 72 сааттын ичинде булар дары ичип башташ керек. 72 сааттан чыгып кетсе уже биз берген дарылар жардам бербей калышы мүмкүн. Ошол себептен 72 сааттын ичинде эме кылыш керек. Жакшы. Жакшы маалымат айттыңыз. Эгерде ушундай учурлар катталса, адам өзү кооптонуп кала турган болсо, мисалы кыжаат болду, сөзсүз түрдө 72 сааттын ичинде сиздердин борборуңуздарга, же болбосо тез жардам кызматында дагы бүгүнкү айта кетчү дары дармек бар, бул. Биз эми жуманын 7 күн ичи иштей албайбыз. Жанакы дем алыш күндөрү тез жардамга кайрылса болот. Анан кийин бизге кайрылат, дарыларын улантып кете берет. Ал жерде тез жардамда 3 күндүк дарысын ала алат. Жакшы. Кийинки суроо, мисалы бүгүнкү күндө чындыгында бул илдетке кабылгандар менен дарыгерлер, анан психологдор иш алып барышын билебиз да. Сиздер кантип ушул ВИЧ статусун бейтапка билдирип, анан кандай иш алып барасыздар психологдор, ушул боюнча айтып берсеңиз. Себеп дегенде, мисалы бизде эгерде бир жериң ооруптур десе, биз 2-3 күн уктай албай калышыбыз мүмкүн да. Анан бул өнөкөт ооруга кабылыпсың, дайыма дары дармек ичип жүрүшүң керек деген кандай жаңылыкты адам кабыл алуу кыйын болсо керек. Ооба, өзү негизи адам бир кандайдыр маалыматты, бир жаман маалыматты деп айтайлы. Диагноз биз жүрүбүздө азыр ВИЧ жөнүндө укканда 5 этаптан, 5 баскычтан өтөт да адамдын ушул нерсени кабыл кылышы. Биринчи шок состояниеге түшүшү мүмкүн. Шоктон кийин адам кичине агрессия болушу мүмкүн. Ушул 5 этапты, ар бир этап бар өзүнүн. Ал депрессияга чейин барат, анан кийин адам кабыл кылат. Бирок ушул 5 этаптан өтүп атканда биздин центрда ушу психолог болуп иштейм. Ушул балдарга, чоңдорго, ушу ВИЧ илдетине чалынган адамдарга ар бир этапында өз жардамын көрсөтөм. Көбүрөөк иш алып барышыбыз ВИЧ статусу деп аталат. Бул ушу ВИЧ жөнүндө маалыматты берүү. То есть ВИЧ организмде кандай ВИЧ бар экенин, ушул вирус бар экенин, мунун аталышы ВИЧ экенин билгизүү болот. Бул статус деп аталат. Биз статустун ачуу иштерин алып барабыз. Бул көбүрөөк жаш балдар менен, себеби жаш балдарга көбүрөөк ата-энелер айтпайт. Сенин каныңда ВИЧ бар деп айтпастан, башка кандайдыр бир ооруларды айтып, сенин боюн өстүрө турган витамин деп, же башка нерселерди айтып, шылтоо кылып, ВИЧ экенин айтып келбейт. Анан кийин бала 12 жаштан өспүрүм жашына өткөндө бала аябай уже кызыгып баштайт да бул нерсеге. Бул өзү эмне экен, бул мага совсем туура эмес нерсени айтат. Анан берип атканда ата-энелерде баягы бир сезимдери болот да, сезиминден баягы туура эмес мамиле кылып аткандан кичине кайгы батып аткан ата-энесин көрүп, бул эмне экен деп кызыгып калат. Өзү билип ала турган болсо, бул нерсе өспүрүмдү ушул нерсени полностью ушул статусуну ВИЧ организмде бар экенин кабыл кылбаганга алып келет. Каршы чыгат.
дарыларды ичкенден отказ кылып коюшу мүмкүн, каршы, то есть баш тартышы мүмкүн. А если 12 жаштан біз уже баштап 12 жашка жете электе ушу 11-12 жашында көбүрөөк сунуштайбыз. Канында ВИЧ бар экенин балдарга айтып угуштурсак, алар ушул нерсе менен даяр болот. 12 жаштан өспүрүм жашына киргенде дагы өзүндө кандай вирус бар экенин, ВИЧ бар экенин билип, чоң жашоого да кадам коюп атканда, пландар түзүп атканда ушунун негизинде түзүп баштайт. Жакшы, бизде аудиторияда суроо бар экен. Кандай сурооңуз бар? Да, эши ошол 12 жаштан кийинкилер мынтип билгенден кийин туура кабыл албаса, ошолорго кантип түшүндүрүп жеткизесиздер, что сен эле эмессиң депчи? Себеп дегенде чындыгында балдар стресске кабылып калышы мүмкүн, депрессияга түшүп калышы мүмкүн да. Балдар эмес, чоңдор дагы да. Кыскача айтсаңыз, минутабыз бүтүп баратат. Биз атайын балдарды, лидер балдарды даярданганбыз. Биздин активный балдарыбызды ушу өздөрү ВИЧ менен жашап, бизге жардам берип, биз менен байланышта болуп турган балдарды биз дайындаганбыз. Ал балдар көбүрөөк ушулар менен сүйлөшүп, сен жалгыз эмессиң, биз чогуу күрөшөбүз деп атайын группаларды түзөт, өз-өзүнө жардам берүү группаларын түзүп, ал жерге чакырып, ушу центрде тез-тез чогулуштар өткүзүп, ушулар менен сүйлөшүп, жалгыз эмес экенин биринчи учурда бир гана өзү жалгыз дары ичпейт, башка балдар бар экенин билгенден кийин оңой болот. Жакшы. Телегөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Вакцина жөнүндө айтсаңыз, дары-дармек жөнүндө айтсаңыз, бул зыян эмеспи организмге деген дагы суроо калтырыптыр да. Анан айтсаңыз, мисалы бүгүнкү күндө ушул вакцинанын эсебинен, вакцинанын жардамы менен бүгүнкү күндө дени сак бала төрөлүп жаткандыгы бул айдан ачык, кыскача. Дени сак баланын төрөлүшү бул негизи вакцинадан эмес, бул антиретровирусный терапия деп коет. Мына ушунун дары-дармектен, вакцина бүгүнкү күндө колдонуп келбей эле жатат, себеби бул вирус аябай бат өзгөрүлөт, мутацияга ээ болот. Ошол себептен вакцина колдонулбайт. Жардам бербейт, Вакцина жардам берет. Бизге дарыларыбыз жардам берет. Демек, дары-дармектин эсебинен бул бүгүнкү күндө дени сак балдар төрөлүп жатат, Анан айтсаңыз, бул зыяндуулугу жокпу дары-дармектердин? Жок, эми ар бир дарынын негизи зыяны бар. Ар бир дарынын, бир эле бул антиретровирусный терапия эмес. Бирок мындай салыштырып карасак, бул дарынын пайдасы аябай көп экен, себеби вирусу жок бала төрөлүп атат. Аялында вирус болбосо, күйөөсүнө жукпай атат. Же болбосо наоборот, Эч кандай коргонбой эле дары-дармек ичүү менен бул жукпайт, Дары ичсе, вирусу нолго түшсө, ал киши эч кимге жуктурбай атат. Күйөөсүнө да, аялына дагы, баласына дагы жуктура албай атат. Бул аябай чоң жетишкендик. Ошол себептен азыр биринчи басым бул дарыга болуп атат. Соңку суроо, мисалы бүгүнкү күндө буга чейин айтып келдиңиздер, баланы эмизбеш керек, анан операция жолу менен төрөтөт деп, Ал эми бүгүнкү күндө баланы эмизүүгө да уруксат берилиптир да, ушул жөнүндө кыскача айтсаңыз. Жана азыр айтып өткөндөй эле, вирусный нагрузка эгерде нолго түшкөн болсо, анда аял киши өзү төрөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Дали бул аял өзү эмизгенге мүмкүнчүлүгү бар, бирок бир нюанс кичинекей, 6 айга чейин бир гана эне сүтү менен багыш керек баланы. Башка нерсени аралаштырбастан. Жакшы, бүгүнкү күндө мисалы сиздерди донорлор жана ошондой эле мамлекет тарабынан камсыздап келет, дары-дармекте. Ушул боюнча кыскача айтсаңыздар. Бизде программанын башында деле айтып өттүм, биздин дарылар Кыскача глобальный фонд аркылуу камсыздалып келинет. Анан кийин акыркы убакта биздин мамлекет өзүнө кандайдыр бир частын өзү мойнуна алып, өзү алып келет. Эми дагы бир эмебиз бар, жаңылыгыбыз бар. Глобальный фонд бул нерсени мамлекетке толугу менен өткөрүп бериш керек. Демек бул мамлекет өзү дары-дармекти сатып алып бериш керек. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп жакшы маалыматтарды бердиңиздер. 1 декабрда сөзсүз түрдө дагы биз дал ушул темага кайрылабыз. Чакырсак келесиздерди. Буюрса келебиз. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алпадым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.